Жыл соңындагы жаңылыктар менен мен Элизат таныштырам. Саламатсыздарбы? Экс-вице-мэр Мирлан Аманторов кармалды. Экс-вице-мэр жолдорду оңдоо жана куруу боюнча Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы менен Борбор каланын мэриясынын ортосунда алып барган ишинде коррупциялык схема түзүлгөнүн АКС УКМКнын маалымат катчысы ачыктады. Анын айтымында 2015 жылдан 2019 жылга чейин Мирлан Аманторов менен байланышкан компанияларга 100 миллион сомдон ашык суммадагы муниципалдык буйрутмалар берилип, алардын көп суммасын өздөрүнө ыйгарып алышкан. Муниципалитет тарабынан өз убагында каржыланганына карабастан, подрядчиктер жумушту толугу менен аяктаган эмес. 29 декабрда Мирлан Аманторов кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Дагы бир мыйзам бузуу, күчкө салып добуш бердирүү боюнча арыз каралууда. Шайлоодогу үгүт иштер боюнча дагы бир арыз, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын ыкчам жооп кайтаруу координациялык тобуна жөнөтүлдү. Общее дело коомдук фондунун байкоочулары жөнөткөн бул арызда Араван айылындагы Мөлбулак финансы компаниясынын филиалынын жетекчиси кызматкерлерге кысым көрсөтүп, президенттикке талапкер Бабыржан Төлбаевка добуш берүүгө мажбурлап жатканы жазылган. Бул факты боюнча материал Ички иштер башкармалыгына жана Араван аймактык шайлоо комиссиясына текшерүү үчүн жөнөтүлдү. Эгер маалымат тастыкталса, Төлбаевке айып пул салынышы мүмкүн. Шайлоо, саясат, кызмат, жумуш деп жүрө бербей, балдарга да убакыт табыңыздар. Себеби карантин учурунда окуган окуучулардын көзүнүн көрүүсү начарлай турганы аныкталды. Аралыктан окуган балдардын көзүнүн көрүшү болжол менен 1,5 эсе тезирээк начарлайт. Бул тууралуу Известия басылмасы Кытай окумуштууларына таянуу менен жазды. Венчжоу медициналык университетинин кызматкерлери 10 жылдан бери ар 6 ай сайын миллиондон ашуун окуучунун көзүн көрүүсүн текшерген. Окумуштуулар 2015 жылдын июнь-декабрь айындагы жана быйылкы январь-июнь айындагы текшерүүлөрдү салыштырып, карантин шартында окугандардын алысты көрүүсү болжол менен 1,5 эсеге начарлап кеткенин аныкталган. Мындан сырткары 1-6 класстын окуучуларынын көзүнүн көрүүсү боюнча башка дагы чоң көйгөйлөргө кабылаары айтылат. Ошондуктан тобокелчиликтерди азайтуу үчүн окулисттер окуу учурунда компьютерден 1 саамга оолактап, алысты карап турганга кеңеш берет. Ал эми окуу бүткөндөн кийин телефон, планшетти такыр колдонбостон, анын ордуна балдарды көчөгө чыгып ойношуна шарт түзүүнү сунуштайт. Күн тийип турганы менен эшик жакшы эле суук. Балдарды жылуу кийинткенди унутпаңыздар. Кыргыз гидромети 31 декабрда көпчүлүк аймактарда жаан-чачын күтүлбөй турганын билдирет. Абанын температурасы тоолуу аймактарда -9 градуска чейин суук болуп, ал эми түштүк жергесинде +3 градус жылуу болору күтүлөт. Мына ушул менен бул жылдын жаңылыктары да соңуна чыкты. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Эмки уй жылында жолушканча саламатта калыңыздар.